Çok rahmat. Hazır men dagı aldığınızda turup şu kol çağınızların aldığında dagı söylep bergim kelip atат, bирок bu yerде bizге лекция окуганы бир-эки адамдар келип калган экен, элдер топтолуп калды. Ушул немени көрсөтүүдөн пайдаланып бир лекция окуп коелу деди эле. Мен макул болдум айластан. Бир кол чаап койсоңуздар, ошо лекторлор чыгып лекция окуп койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Сиздерге мен азыр спорттун денсаулыкка тийгизген таасири деген темада лекция окуйм, анда тынчтанып туруңуздар. Урматтуу жолдоштор, спорт менен Sen жаңылышкан жоксуңбу? жо жаңылышкан жокмун мен. Мен азыр бул жерде тамактануу эрежеси боюнча лекция окушум керек да. Мен бул жерде азыр спорт боюнча денсаулыкка тийгизген таасири деген темада лекция окуйын деп атпаймынбы? Анда мындай кылбайлыбы? Мына эл согуу экен. Экөөбүз согуу эле өткөрө бербөйлү. Мынанан бул жагы сеники, бул жагы меники. Баштай беребиз. Жо, аксакал эч кандай эч жерде эки лекция бир окулбайт да. Айбо. Сиз тамактануу боюнча окусаңыз, мен спорт боюнча окусам, анан илгери чогуу эле окуп жүрбөдүкпү эле Арабанда, Караванда, Жаңы жолдо, Жалал-Абадта. Таанып алдыңарбы? Эргеш багасызбы? Эмне баштадыкпы? Баштадык. Анда сиз айткандай элди экиге бөлүп алайлы. Мынадан буягы меники. Буягы сиздики. Бул жагы меники. Жакшы. Эшикти анча-мынча кирелектер дагы меники. Мейли. Эми урматтуу достор, сиз өзүңүз жак окуй бериң, мен өзүм жак окуй берейин. Мен сиздерге тамактануу эрежеси боюнча лекция окуп берем. Спорттун денсаулыкка тийгизген таасир деген темада лекция окуп берем сиздерге. Эмне баштадыкпы? Баштадык. Жолдоштор, Жолдоштор, кечиресиздер. Жолдоштор. Ничек, мындай болбойт окшойт, мындай кылбайлыбы? Сен мага караганда эртерээк келдиң да, туурабы? Ого? Сен эртерээк баштанам, мен келдим, кечирээк баштайын. Окуй беребиз да. Алмак-салмак окуйбуз. Анда жаш келсе ишке деп, эмесе мен баштай берейин. Башта. Баштадыкпы? Баштадык. Мен жактагылар жакшылап көңүл бөлүп туруңуздар. Спорт менен машыгуу денсаулык үчүн өтө пайдалуу. Мисалга алганыңызда, жолдоштор, тамактануу үчүн эң биринчиден режим болуш керек. Ошондуктан эрте менен таза абада аппетитти ашыш үчүн сыр же эт кесим селедка, айран, андан кийин гимнастиканы баштоо керек. Радио аркылуу берилген көнүгүүлөрдү, чала бышырылган жумуртка, сүт, сары май, мөмө жемиш, штанга, резина тарткыч, гантель. Анын үстүнөн ысык чай ичиш керек. Чайды курук ичпестен, жолдоштор, жашына карап 8, 16, 24 килограммдык таштарды пайдалануу керек. Андан кийин муздак сууга ак кант же асел салып жуунуш керек. Же чачыкты мындап алып, жылаңач денени сүртүү зарыл. Түшкүгө болсо, биринчиге суюк, экинчиге коюу, ал эми үчүнчүгө болсо стол тенниси, бильярд, гаретки оюндары сунуш кылынат. Денени күнгө күйгүзүү үчүн, жолдоштор, мороженое жеш керек. Жай мезгилинде адам баласы бат-бат суу саптырат. Ошол убакта ысык тийген күнгө мазза кылып чалкалап жатыш керек. Муздак чай минерал суулары суусундук андырат. Андан кийин аябай муздатылган холодильниктен волейбол, баскетбол оюндарын ойносо, кол жана бут булчуңдары чыңалат. Муздак суу ичкениңизде ангина болуп калышыңыз ыктымал. Дагы айтарым, жолдоштор, мөмө жемишти жуубастан жеген жарабайт. Аларга чымандар машыгуу организмин чыңайт. Таяктын учуна конуп алып, жолдоштор, ар түрдүү микробторду жугузат. Эми эки ооз катуу жана жумшак тамактар жөнүндө айтып өтөйүн. Мисалы, патырнан же ысык самсага эпчилдик жана шамлагайлык талап кылынат. Адамдын тулку бою, жолдоштор, тандырга же духовкага батырып бышырганда сергек жана көрктүү болуш үчүн жеңил жана оор атлетиканы ооз тийген адам өзү эле рахатка батат. Суюк тамактан, жолдоштор, ичиш керек эмес. Себеби жүгүргөндө, секиргенде ширин күрүчкө же боткого жыгылып калышыңыздар мүмкүн.
granata, diska menен maşıkkanda жолдоштор. Sarı may je kum şeker koşup jesеңizdер öte batsın et. Kıskasın aytarım жолдоштор. Adam жоқ, genen жерге барып алып машыгуу керек. Gömül burganыңыздар üçün чоң рахмат. Ушуну менен сиздерге арналган лекциябыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Mana bu